Анан туура айтыш керек, мына мугалимдер дагы бул жерде турат, жалаң бул жерде спортсмендерсиңер. Жанагыдай мурдагыларга окшоп бул жерде көптөгөн окуяларды дагы билебиз, маселелер дагы болгон. Баягы бир окуучу экинчи окуучунун үстүнөн үстөмдүк кылган, баягы армияда айткандай дедовщиналарды кылган, же тартипти бузган, бирөөнү бирөө кыйнаган маселелер боло турган болсо, окуучулугуңа карабастан жоопко тартыласыңар. Муну мен ачык айтып коеюн. Ким күчтүү болсо күчү менен жеңип кете албайт. Күчү менен жеңгиң келсе, мына Барсовский коврга чык, рингке чык, стадионго чык. Мына ошол жерде күчүңдү көрсөт. Бирок өзүң менен чогуу окуган адамга, өзүңдүн жаныңдагыга, же өзүңдүн бир аз мындай күч азыраакка күчүңдү көрсөткөн, бул өтө жаман илдет. Бул илдет үчүн жооп бересиңер, урматтуу окуучулар. Мен муну ачык айтып коеюн силерге. Мына биздин урматтуу мугалимдер да ушуну түшүнүш керек, ушуну билишиңиздер керек, урматтуу мугалимдер.